Koronavirustan ulam Yaponiyadagı dээрлик bardык mektepler жабылды. Mektepler өкмөттүн өтүнүчү менен жабылганын 5-мартта өлкөнүн билим берүү, спорт, маданият жана илим министри Коити Хагиуда парламентте билдирди. Маалыматтарга караганда, коронавирусту Японияда 1030 киши жуктурган. Ооруудан 12 адам набыт болду. Илдетке кабылгандардын басымдуу бөлүгү Diamond Princess лайнеринин жүргүнчүлөрү жана экипаж мүчөлөрү. İranda bolso koronavirustan 92 adam nabıt boldu. İran koronavirustan ölgön adamdardын sаны жагынан Кытайдан кийинки орунга жетти. Оорудан көз жумгандардын арасында Ирандын көсөмү Аятулла Ал-Хаменейдин кеңешчиси да бар. Вице-спикер, мурдагы министр, кардиохирург Масуд Пезешкян өлкөдө ооруга чалдыккандардын саны расмий айтылып жаткандан алда канча көп экенин айтып чыкты. Ал сандар чыныгы маалымат эмес, анткени оорулуулардын көпчүлүгү тесттен өтө алышпайт деп билдирди. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 4-мартта республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына Түштүк Кореядан келген бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү обсервацияга жаткырылганын билдирди. Лабораториялык изилдөөлөр аларда коронавирустун белгилери жок экенин көрсөттү. Ошентсе да алардын карантин режими уланып жатканы айтылды. Коронавирустун алдын алуу штабынын маалыматы боюнча, эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар келери менен 2 жумалык карантинге алынышат. Ал эми акыркы 1 ай ичинде ал өлкөлөрдө болгон чет элдиктер Кыргызстанга киргизилбесин деген чечим кабыл алынган. Коронавирустун алдын алуу штабы жарандарга эл көп чогулуучу жерлерге барбай, массалык иш-чараларды чектөөнү сунуштады. Бул сунуш жугуштуу илдеттин өлкө аймагына кирүүсүнүн жана жайылып кетүүсүнүн алдын алуу максатын көздөйт деп айтылды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен айрым эл көп чогулуучу иш-чаралар токтотулганы жөнүндө да кабарланды. Сунуш бардык жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Штабтын мүчөлөрү жарандарды социалдык тармактарда коронавирус тууралуу жалган маалыматтарды таратпоого жана расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырат. Штабтын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар катталган жок. АКШда коронавирустан жалпы 9 киши набыт болгону маалымдалды. Адистер АКШнын бийлигин ооруга маани бербегени үчүн айыпташты. 3-март күнү АКШнын президенти Дональд Трамп өлкөнүн алдыңкы фармацевттери менен жолугуп, коронавируска каршы дары-дармек иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган. Акыркы суткада вирустан Кытайда 40ка жакын киши каза тапканы кабарланды. Түштүк Кореяда 6, Италияда 27, Иранда 11, Францияда 1, Испанияда 1 киши жугуштуу оорудан набыт болду. Кытайдын Ухань шаарында декабрь айында пайда болгон жугуштуу оорудан жалпы дүйнө жүзүндө 4000ге чукул адам көз жумду. 70ке чукул өлкөдө ооруга чалдыккандар катталды. Өткүрбек Рахманов, Регион.